Саламатсыздарбы достор? Бүгүн сиздер менен икигай жөнүндө сүйлөшөлү. Мен ушул икигай агай деген бир логинди тандап алдым. Себептегенде өзүмдүн жашоодогу миссиямды мен башка адамдар менен өзүмдүн тажрыйбамды бөлүшүп, ушул жаштарга туура жолду тандап алууга көмөктөшүп, бул менин миссиям болуп калды. Кандайдыр деңгээлде ушул жумушту жасап жатып, мен эмнени өзүмө чечим кабыл алдым. Биринчиден, бул жумуш мага жагат. Мугалимдик жумуш, тренердик жумуш, семинар өтүү, конференцияларды өтүү, чоң публикада сүйлөө, бул менин кызыккан, айталык, мага кызыктуу сфера. Мен бул жумушту башка кээ бир тренерлерге караганда жакшы жасайм деген ойдомун. Ооба, менден дагы жакшы профессионал тренерлер бар. Бирок ушул темада, ушул семинар өтүүдө, тренинг өтүүдө, коучинг кылууда мен башка адамдарга караганда жакшыраак жасайм деген ойдомун. Ошондуктан бул мага жагат. Бул менин кызыккан багытым. Үчүнчү, бул адамдар бул жумушка муктажбы? Адамдар мугалимге муктажбы? Ооба. Мугалимдин жумушун эч качан технология алмаштыра албайт экен. Мугалимдин мисалы кассирдин же болбосо келечекте айдоочунун, келечекте мындай жөнлүү бухгалтердин жумушун толугу менен компьютерлер алып алса болот. Аны алмаштырса болот. Ал эми мугалимдин жумушун, тренердин жумушун, коучтун жумушун эч ким эч качан алып ала албайт. Себеп дегенде бул чыгармачылык жумуш. Себеп дегенде бул замандын талабына өзгөртүүлүүчү жумуш. Андыктан мен ушул жумушту тандадым. Бул адамдарга керектүү кесип. Ал эми бул жумушка мага акча төлөшөбү деген суроого мен дагы ооба деп жооп берем. Себеп дегенде семинарды өтүүдө, онлайн курстарды өтүүдө акча тапсаң болот. Демек, сиз дагы эгерде бул онлайн блогинг иш-чараларын, кесипти тандап алдыңыз, SMM кесип тандап алдыңыз, реклама жана ушул креативдүү багыттагы жумуштарды тандап алдыңыз, демек бул адамдар бул нерсеге акча төлөйт, адамдарга бул керектүү нерсе, бул сиз жакшы жасашыңыз керек, жана бул сизге бул жумуш сизге жагыш керек да. Андай болбосо, бул сиздин икигайыңыз эмес, бул сиздин кызыккан багытыңыз эмес, бул сиздин жасай турган жумушуңуз эмес. Анда эмне кылабыз? Сиз башка өзүңүздүн икигайыңызды издейсиз. Өзүңүз кызыккан нерсени издейсиз. Мен үчүн дагы окуу эле эмес, мен үчүн сатуу жумушу дагы навыки продаж деп коебуз. Мына ушул ишкердүүлүк багытында, окутуу ишкердүүлүк багытында сатуу иштери бул менин икигайым болуп калды. Бул коммуникация ар бир жумушта керек. Туура коммуникация жүргүзүү, адамдар менен иштешүү бул номер биринчи маселе болуп калып атат. Себеп дегенде компьютер, технология, кнопканы ооба же жок, же болбосо мындай өзүнүн кнопкасын бассаң, ал толугу менен жасай турган нерсени жасайт. Ал эми адамдар менен иштешүүдө сиз ал ооба деши мүмкүн, бирок анын ичинде анын көңүлдү оорутпайын деп туруп, анын ой башкача болушу мүмкүн. Ошондуктан адамдар менен сүйлөшүү, туура түшүнө билүү, алар менен мындай переговору да, диалог туура коюлуусу үчүн биз үйрөнүшүбүз керек. Бир изденишибиз зарыл. Андыктан биздин каналда болуңуздар, биз менен ар дайым тренингтерге катышыңыздар, онлайн курстарыбызга жазылыңыздар. Биз сиздер менен болобуз. Чакырыңыздар. Эң жакшысы бул онлайн гана эмес, аудиторияда биз 20-30 адам менен иштегенибиз эң көбүрөөк, эң жакшы дагы болот. Себеп дегенде биз онлайндан 2 жыл ичинде бир тажап калдык десек болот, бирок бул дагы аралаш системада керек колдонобуз. Онлайн система жана офлайн системадагы тренингтерибизге көрүшкөнчө аман болуңуздар.